Дүйнө калкынын 15%га жакыны майыптыктын кандайдыр бир түрү менен жашайт жана алардын 80%ы кирешеси төмөн же кирешеси орточо өлкөлөрдө жашашат. Көптөр үчүн жашоо кыйын болушу мүмкүн. Анткени алар билим берүү жана саламаттыкты сактоо сыяктуу маанилүү кызматтарга жетүү жолунда тоскоолдуктарга туш болушат. Уюлдук телефондор бул тоскоолдуктардын айрымдарын жоюуга жардам берип, майыптыгы бар адамдарга достору жана үй бүлөсү менен баарлашуу, транспорт жолдорун табуу, каражатын башкаруу жана аларга күнүмдүк жашоодо татаалдыктарды жаратуучу аспектилери менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк тартуулайт. Мүмкүн сизде көзү азиз жана укпаган адам кантип уюлдук телефонду колдоно алат деген кызыкчылык жаралат. Жеткиликтүүлүк функция топтомдору деп аталган функциялардын топтому мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мобилдик түзмөк колдонуу тажрыйбасын жакшыртууга жардам берет. Көрүүсү начар адамдар телефондогу нерселердин баары чоңураак болуусу үчүн чоңойтууну колдонсо болот, же колдонууну жеңилдете турган телефондун түстөрүн жана контрасттарын өзгөртсө болот. Ал эми көз азиздер Talkback функциясын колдонуп, телефонун экранды карабай эле уга алышат. Угуусу начар же такыр укпаган адамдар үчүн үн күчөткүч үндөрү угула тургандай кыла алат. Коштомо жазуулар аларга атайылап жаткан нерсенин экрандагы сөздөрдү көрүүгө да мүмкүнчүлүк бере алат. Жана жандуу транскрипция адамдарга башкалар эмне деп жатканын экранда тест катары көрүүгө жардам берет. Көптөр бул атайы жеткиликтүүлүк мүмкүнчүлүктөрүн билишпейт же аларды кантип колдонууну билишпейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар телефондорду башкалар сыяктуу эле колдонушат. Атайы жеткиликтүүлүк муну мүмкүн кыла алат. Эмне үчүн аларга мобилдик телефондордун күчүн, бүгүн жардамчы технология катары ачууга жардам бербейбиз.